Саламатсыңарбы? Информатика 9 класстар үчүн. Сабагыбызды баштадык. Бул сабак Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган информатика 7-9 класстар үчүн окуу китеби боюнча даярдалды. Авторлору Цыбулина, Самыкбаева, Беляев, Осипова жана Мамбетакунов. Биринчи бөлүм информатика жана маалымат. Сабактын темасы маалыматтык сабаттуулук. Сабакка киришерден мурда окуу китебиндеги шарттуу белгилер менен тааныша алайлы. Эсиңе тут, маанилүү маалымат, аны жакшы эстеп калуу керек. Бул кызыктуу. Тема боюнча кошумча маалымат, аныктама, жатка билүү керек болгон теориялык маалыматтар, суроолор жана тапшырмалар, окуу китебинин түшүндүрүүчү текстинде өзүн өзү көзөмөлдөө үчүн, компьютерлик практикум, компьютерди өз алдынча аткаруу үчүн тапшырмалар. Балдар, өзүбүздүн маалыматтык сабаттуулугубузду текшерип көрүү үчүн тесттен өтөбүз. Сенин маалыматтык сабаттуулугуң кандай? Демек, ар бир суроого 1-5 чейинки упайды берип турабыз. Бардык сайттардан керектүү маалыматты издеп табуу. Экинчи, маалыматты изилдөө, тактоо жана жаңы маалыматтарды алуу. Үчүнчү, маалыматты баалоо жана анализдей билүү. Төртүнчү, маалыматтык пикир алышуу, сүйлөшүү маданияты. Бешинчи, компьютердик сабаттуулук. Өзүңөргө койгон балыңарды эсептеп чыккыла. Эгерде 5-11 упайга чейин алган болсоң, сенде маалыматтык сабаттуулук төмөнкү деңгээлде. Эгерде 12-ден 18 упайга чейин болсо, сенде маалыматтык сабаттуулук орточо деңгээлде. Эгерде 19 упайдан 25 упайга чейин топтогон болсоң, маалыматтык сабаттуулугуң жогорку деңгээлде. Муну эстеп калуу керек. Демек, маалыматтык сабаттуулук деген бул адамдын маалыматка муктаж экендигин мойнуна алуу, аны издеп, тандап, баалап жана пайдалана билүү жөндөмү. Маалыматтык сабаттуулук төмөнкүлөргө мүмкүндүк берет. Конкреттүү маалымат муктаждыктарды аныктаганга, маалымат булактарын табууга, маалыматты кабыл алууга же тандоого, маалыматтын сапатын баалоого жана талдөөгө, маалыматты сактоого жана иреттөөгө, маалыматты натыйжалуу жана этика менен колдонууга. Маалымат менен эмне кылса болот? Жок нерсени ойлоп таап, аны чындык катары көрсөтүүгө, толук эмес бир тараптуу берүү менен бурмалоого, өзүңдүн оюңду жана комментарийлерди кошуп жарыялоого, манипулятор үчүн пайдалуу болгондой интерпретациялоого, кайсы бир маанилүү бөлүктөрүн жашырып, айтпай коюуга болот. Демек, жалган маалыматтар, фейк, жасалма жалган маалыматты берүүдө болсо, жалган маалымат деген маанини түшүндүрөт. Фейк жаңылыктар бул трафикти жана кирешени көбөйтүү үчүн окурмандарды алдоо максатында түзүлгөн жалган жаңылыктар. Жалган жаңылыктарды көбүнчө төмөнкү максаттарда жарыялашат. Алар жайгашкан сайттын жарнамалык кирешесин жана трафигин көбөйтүү үчүн, пропагандалоочу идеяларды жана ойлорду таратуу үчүн, коомдук пикирге таасир этүү үчүн, элди паникага түртүү же агрессивдүү кылуу үчүн, акцияларынын баасын түшүрүү максатында кайсы бир компанияга же корпорацияга маалыматтык чабуул жүргүзүү үчүн, кайсы бир адамды жаман жагынан көрсөтүү үчүн. Бүгүнкү күндө эмнелерди фейк деп аташат. Фотошопто жасалган сүрөттөр, адаштыруу максатында же башка окуяны иллюстрациялоо үчүн атайын монтаждалган видеороликтер. Мисалы, бир нече жыл мурун аскердик аракеттерде тартылган видеону акыркы күндөрдө болгон окуя катары көрсөтүшөт. Көпчүлүк аны чындыктан айырмалай албаган жалган жаңылыктар. Мурда гезиттик өрдөктөр деп аталганда азыр төгүндүлөр деп аташат. Социалдык тармактардагы башка адамдын, көбүнчө белгилүү адамдын аты менен түзүлгөн барактар. Булар азыркы мезгилдеги фейктер. Фейктерди жаратуу көпчүлүк учурда алдамчылык менен байланышкан. Ал акча каражатын чогултуу болушу да мүмкүн. Мисалы, марафондорду ойнотуу, смартфондорду ойнотуу, ошондой эле жалган пикирлерди жарыялоо менен белгилүү товарларды сатууну көбөйтүү болушу да мүмкүн. Андан тышкары,
Фейктерди жарыялоо менен алдамчылар көп сандагы көрүүнү, трафикти генерациялайт. Фейк жана башта айтып өткөндөй эле жалган маалыматтар же болбосо жалган маалымат деген маанини түшүндүрөт. Балдар, спам дегенди издеп калабыз. Спам бул информациялык таштандынын тараган дагы бир түрү болуп эсептелет. Спам бул көпчүлүк учурда жөнөтүүчүнү тактоого мүмкүн болбогон, сиз каалабаган жарнамалык жөнөтмөлөр, мындай билдирүүлөр электрондук почта, социалдык тармактар аркылуу, форумдар, комментарийлер жана SMS билдирүүлөр аркылуу таратылат. Спамдын коркунучтуулугу сайттын мазмунун же каттын текстин кароого тоскоолдук кылат, алаксытат. Өзгөчө сөз сайттардагы жарнамалык баннерлер жөнүндө болсо. Почта көөгүндө кошумча издейлейт. Эгерде сиз электрондук почтадагы же мессенджерлердеги жөнөтмө жөнүндө болсо, мындай каттардагы шилтемелер көп учурда вирусу бар сайттарга алып келет же өзүнөн өзү зыяндуу программалык камсыздоолорду жүктөй баштайт. Спамдарды сорттоо үчүн почталык серверлердин ээлеринин ресурстарынын коротулушу. Спамдан кантип сактанса болот? Электрондук почталык өкүккө же телефонго спамдардын түшүү ыктымалдуулугун азайтуу үчүн төмөндөгүдөй чараларды колдонсо болот. Өзүңөрдүн электрондук почтаңардын дарегин бардыгына жеткиликтүү булактарда жарыялообу, сайтка каттоо формасын дыккат текшерүү жана жөнөтмөлөргө макулдук берүүчү талаалардан белгини, галочка алып салуу, көмөндүү сайттарга катталбоо, эгерде спам болбой эле келген болсо, андагы шилтемелер менен барбоо, спамды ачпоо. Мындай каттар сүрөттө камтышы мүмкүн жана ошол сүрөттү жүктөө фактысы спамер үчүн почталык өкүктүн активдүүлүгүн көрсөтүү үчүн кызмат кылышы мүмкүн. Демек, бүгүнкү сабакта биз төмөндөгүлөрдү билдик. Маалыматтык сабаттуулук бул адамдын маалыматка муктаж экендигин мойнуна алуу, аны издеп, тандап, баалап жана пайдалануу билүү жөндөмдүүлүгү. Фейк маалыматты берүүдө болсо, жалган маалымат деген маанини түшүндүрөт. Фейк жаңылыктар бул трафикти жана кирешини көбөйтүү үчүн окурмандарды алдоо максатында түзүлгөн жалган маалыматтар. Спам информациялык таштандынын тараган дагы бир түрү болуп спам эсептелет. Спам бул көпчүлүк учурда жөнөтүүчүнү тактоого мүмкүн болбогон, сиз каалабаган жарнамалык жөнөтмөлөр. Мындай билдирүүлөр электрондук почта, социалдык тармактар аркылуу, форумдар, комментарийлер жана SMS билдирүүлөр аркылуу таратылат. Эң негизгиси интернетте берилген маалыматтын баарына ишене бербөө керек. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.